2021-жылдын 16 апрелинде Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын 128 аскер бөлүгүнүн базасында Кыргыз-Индия биргелешкен атайын багыттагы күчтөрүнүн Канжар 8 машыгуусунун ачылышы болуп өттү. Эки тараптын аскердик кызматташтыгынын планынын алкагында машыгууга катышуу үчүн индиялык контингент Кыргызстандын аймагына келишти. Эки жума бою кыргызстандык жана индиялык атайын багыттагы бөлүкчөлөрдүн аскер кызматчылары тоолуу шарттарда мыйзамсыз куралдуу түзүмдөрдү жок кылуу боюнча биргелешкен атайын операцияга киргизүүгө даярдоонун маселелерин иштеп чыгышат. Биргелешкен тренингдин планы боюнча тактикалык, тоо аскердик медициналык, ок атуу даярдыктары боюнча чабуул учурунда имараттын ичиндеги аракеттердин тактикасы жана экстремалдуу шарттарга кептелгендеги жашоо аракетинин техникалары боюнча практикалык сабактар жүргүзүлөт. Машыгуу буга чейинки окутуудагы бардык сабактарды практикалык бышыктоолор менен көрсөткөн тактикалык эпизод аркылуу жыйынтыкталат. Белгилей кетсек, атайын багыттагы кошуундардын Канжар биргелешкен машыгуусу аскер ведомстволор аралык эки достук мамлекеттеринде жыл сайын өтүүдө. Былтыркы жылы Индиянын аймагында өткөн. Күрөшүү үчүн мобилдүү, ыкчам күчтүү атайын багыттагы аскерлери болуу зарыл. Ушул биргелешкен Канжар 2021 машыгуусунда өздүк курам COVID-19 илдети менен күрөшүү алкагында санитардык, эпидемиологияга каршы иш-чараларды өткөрүү, стратегиялык объектилердин коопсуздугун камсыздоо жана коргоо иштерин уюштуруу, согуш аракеттерине жакын жана тоо шарттарында мыйзамсыз куралданган түзүмдөрдү жок кылууну үйрөнүп, алган тажрыйбасын керек учурда токтоосуз колдонот деп ишенем. Бирок үйрөнгөн күчү менен ыкмаларды окуу талааларында гана колдонушуңарды каалаймын. Putting this activity together for a decade now. И также я хочу выразить благодарность Министерству обороны Кыргызской Республики, Национальной гвардии, солдатам, и также благодарность Министерству обороны Индии за то, что помогли нам объединиться и провести это мероприятие сегодня. I am confident and sure that your activities during the course of these exercises would be fruitful, satisfying and productive. И я уверена, что мероприятия, данные учения будут очень продуктивными и успешными. And that it will help us bring our two personnel, people, professionals and cultures and civilizations together. Что поможет объединить наши культуры, наших людей еще ближе. With these words, I want to salute the India-Kyrgyz civilizational heritage, our two people and our cultures. И также я хочу в заключение поприветствовать наши две культуры, наши народы и также наших военнослужащих. Thank you and namaste. Спасибо.